Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, мекендештер кандайсыздар? Кутмандуу күнүңүздөр менен силерден жайлоодун салкын жерине салам жолдойм. Региондордо ысыкта жүрөсүздарбы, биз салкындап жүрөбүз. Күн желесе тынбайт экен дедиңиздерби? Мына убажиктер менен жайлоого келдик. Мына Атарга келдик туугандар. Бул жакта 400 ашык булагыбыздын койлору бар. Биз каякта десеңиздер мына туш астыбызда Ысык көлдүн Тамчы Чоктал деген айылы бар. Тамчы айылында жашаган илгертен бери койду карап келген Ислам абабыз бар экен. Биз чакырды эле, токодук, жайлоосуна чыктык. Үйүндө кочкорлор бар экен, атактуу кочкорлорду сатып алып, мына сандан сапатка деп 1 жылдан өтүптүр туугандар. Сапатка деп кымбат кочкорлор сатып алган экен. Кымбат кочкорлордун биринчи балдары бул жакта туулуптур, бөлүп койдук. Уруктукка чоңоюп жарагандарын. Бирок кочкор бир аз кечирээк койгон экен. Жайлоого келдик туугандар. Ушундай коюм көп, эмне кылайын десеңиздер, amo Ислам абабыздан дагы бир-эки мотивация алып алыңыздар. Мондай жөнөкөй типтүү койлоруңуздар болсо. Бул жакта уже жакшы козулар чыгып калыптыр, сиздер дагы ушинтип баштайсыздар. Азыр мени тосуп алып бул жакка алып келген Ислам абабыз. Бул жакта биз сиздер көрүп турасыздар, бизди алып келди. Assalamu alaikum Ислам аба. Алейкум ассалам, кош келдиңиздер. Тамчынын эң эле кыйын чарбасы сиз окшойсуз, Буюрса. Канча коюңуз бар өзү жалпы? Жалпы тугары кой 400 баш болот. Козулар менен канча болуп калды буюрса? Козулар менен 800 болот. Ого. Сразу эле кийинки жылы 1000ден ашат экен да? Буюрса. Машалла, көз тийбесин. Азыр бул жакта мына Чыңгыз абабыз очкини тагып, бул жактын бир тууган агасы. Бул жак киши карап коюң эми бизде. Бул бажасы туугандар, жардамдашып келди. Акыр замандын бир туугандары деп коет. Келең, бул жакка жүрүң экөөбүз. Аз койлорду бир четтен чыгарсын, мына ушундай койлорго эле жакшы кочкорлорду коюп, Тилек абадан, башкалардан кочкорлорду алган экен. Барскан деген атактуу кочкорду азыр мына ушул агабыз колго киргизди буюрса. Барскан төлдү жакшы берген. Өзү өтө көлөмүнөн чоң болупса да төлдү жакшы таштаган кочкор болчу. Өтө жөнөкөй койлорго кошуптур буюрса, төлүн көрөсүздөр бул жактан. Да 2 кочкор алган. Конкретно качан өттүңүз жакшы кочкорго өзү? Жакшы кочкорго ошо былтыр жайында алган болчумун, Барскан анан алган кочкор алгам Тилек байкеден. Буталаяк. Буталаяк. Ошол экөөнү коштум. 200 койго кошкомдо өзүнчө бөлүпчү, жакшы койлорду бөлүп. 400 койду качырды. 200 койго өзүнчө кошком, андан кийин общий 400 койго кайра 6 кочкорго бердим да. Ами. Машалла. Но сиздин койлор да бул койлорду сатып алгансыздарбы же мурунтан бери келе жаткан койлоруңуздарбы? Эгер чоң атамдан калган койлор. Чоң атаңыздан? Чоң атамдан калган койду атам ошо көбөйтүп. Ошо биз чогуу багышып жүрөбүз. Машалла, мындай жылып алыңызчы битке мына ол жак көрүнсүн. Эми Ислам аба, сиздин ушундай сапатка өтөйүн дегениңизге себеп эмне болду? Ким түрткү болду? Себеп ол Күнүз экен бажасы болду, ошо бир кочкор алып келип. Ошо бизди кызыктырганда негизи. Кызыктырсын себеби силерде кымбатыраак коз саткыла, сапатка өткүлө, этке сатсаңар да кымбатыраак саткыла деп. Кочкор кошуп көрдүк, алардан чоң козулар түштү да, андан да чоңураак кочкор алалы деп анан Тилек байкеден Барсканды алып келгенбиз. Жакшы результат берди буюрса. Сизде сан бар экен, эми сапатка өтүп алышыңыз керек экен ушуну колдонуп, Буюрса акырынан жакшы кочкор кошуп. Сизде буюрса күзгө 800 коюңуз болуп калса, мындай 800 коюңуз болуп калса. Колсуз менен 800 болот. Мен бил ошондо бил күзгө где-то 500гө жетеби туар кой? Койшордон кача турган. 430 где-то ушундай болот да. 430 коз болуп калат да алар. Сизге бир мүмкүнчүлүк бар экен да, сапатка өтүп кеткенгечи тез арада. Эми бизге окшогондордо көпчүлүгүбүздө койдун сапатын өтөйүк десек, сапатка өткөрө турчу бүстүк коюбуз жок. Сизде өтө чоң шанс бар экен. Буюрса кочкорго жакшы вложение кылат экенсиз, буюрса. Кара жүрүңүзчү кыдырып. Кандай төл, кандай болду жылдагынан айырма? Жакшы болду быйыл. Койлор кыйналды, сакмалап туя албайм. Чоң кочкор кошконгочу. Эмне? Козулар туя албай кыйналып экен, Чоң болуп калат экен да булар анан. Чоң койлор өздөрү эле туап атса, эки тиштер кыйналып калат да бир аз. Ал жагы түшүнүктүү. Муну көбөдөн эле угабыз эми. Бир туу үйрөнүп алса кийин тууй берсе керек негизи. Машалла. Койлор чыкты, азыр козулар менен 800дөн ашык экен. Онун арасында жакшы койлор бар. Уна. Кылдаса да болчу да экен. Сизде эми кичине сортировка кылыш керек экен, бир аз бир. Жылда каргандарын жоготуп турабыз.
80дей баш каргандар кетип турат да жылда. Сизге эмнеси жакты? Азыр неден уттум деп атасыз? Эркек козулардан уттум деп атасыз, ургачылардан уттум деп атасыз эми кочкор коюп? Ургачылардан жакшы козулар түштү, барсканданчы ошо тукумга алып калайын деп атабыз буюрса. Демек короо уже жакшы кылдана баштайт, Мына туугандар, ургач козулар мына кетип атат, көрдүңүздөрбү? Сиз эми качан негизи сиздики үйдөн эмес, дайым талаада жүрөт экен. Мына жайлоолоочу мына бүгүн көчүп келдиңиз, Сиз менен биргеликте УАЗиктер менен көчүп келдик. 3 короосу бар экен. Мына эң бийикте жайгашкан короосу туугандар. Мындан бир 3 километр ылдыйда дагы бир короо турат. Андан ылдый уже тоолор бүтүп туруп, тамчынын территориясы башталган жакта кыштоочу атары бар экен туугандар. 3 атарда жайлайт экен. Бүгүн эң жогорку атарга келдик, буюрса бирге көчүп келдик. Мына ушул жактан ушунча койду. УАЗиктер менен келдик биз. Шундай айырмадан эми козуларды алып калат экенсиз буюрса сиз. Сиздики баягы кароо стил дайым жайыттан. Жайыт болот, сакмал учунда эле чөп беребиз, коюп беребиз сакмал. Төл башталганда. Төл башталганда эле. 2 ай беребиз ошондо. Эми планыңыз кандай? Сиз баягы ушунун даамын биринчи жолу тартып аткан адамсыз да, кымбат кочкордун даамын, төлүнүн даамын. Келечекте коюпту жакшы эле берели деп, жем берели деп эметип атабыз, ошо аракет кылып атабыз да. Эми багыттангачы. Исламо мындай да эми баягы мындай коюбарлар, чарба коюбарларда көп, сапат, саны көптөр. Ошолордун сиздин эң мурун кетирген катачылыктарыңыздар эмне экен өзү? Эмне катачылыктарды кылып жүрсүздөр кой багытында? Багытында турамес кочкор алып келип кошчу экенбиз, базардан алып келип. Соң көрүнсө эле ошол кочкорду алып келип кошо беребиз. Сураштырбай. Канына билбей эле азыр канын сураштырып, жакшы кочкорлорду алып келип кошсоң, результат берет экен да. Не түшүм көрдүңүз? Не сатып көрдүңүз быйыл? Жылдагыдан өзгөчө ушу кочкорлордон. Жылдагыдан өзгөчө 5-6 козду саттым 20 миң. 20 миң. Мурун сатып көргөнсүз мындай бада? Сатып көргөн эмесмин. Мурун кайга сатчусуңуздар ушу 400 койдун малдарын? 400 койдун малдарын айлык эле союп сатчубуз. Кафелерге, магазиндерге этке кетчү да бүт. Ал мындай 10 миңдин төгөрөгүндө баа болот да, козулар ошондо. 10 миңге былтыр жеткен эмес, 8 миң болгон да. Паталог. Амин. Быйыл кымбатыраак болуп атат, кымбат болуп, козулар да кымбатыраак да быйыл. Бир 10 миңден өтүп калат экен анда, Чоң козулар бир 10 миң, 12 миң болуп калат да. Буйрса. Эми план кандай сизде? Жүрүңүзчү, көзүмө койлорду карап, койлор чыгара берсин. Быйылкы план кандай эми? Негизи не кылайын деп атасыз эми? Бул кочкорлорду алдыңыз эми. Эркек козулар туулду. Мына жакта 15 баш жакшы эркек козун сатат экенсиз. Аны көрсөтөбүз, аталарын барып көрсөтөбүз. Эми алдыга план кандай? Алдыга план буюрса ошо кочкорлорду алып келип, жакшыларын бөлүп алып, дайыма ошо кызылдарга тандап кошоюн деп атам да. Быйыл буюрса. Дагы кочкор алып келели деп атабыз, буюрса бир-экини жакшы кочкорлордон тандап. Даярдык. Даярдык көрүп атабыз ошо. Койлоруңузду бир аралап көрөлүчү. Жүрүңүз чыгана, койлоруңуз негизи семиз экен, Сиздин кой малчыңыз эми Өмүрбекова. Кандай Өмүрбекова? Өмүрзак. Сизде аранда моундай койлоруңуз бар экен го, жакшы эле токтулар мындай. Арасында бар да ошо тандалып калгандар. Мынандайлар. Сизде деген мынандайлар жок болушуңуз керек экен, Ушундайларды тазалап атабыз жылда. Мынандайлар, Кичикей. Параметри кичинекейлер. Мына ургач козулар буюрса быйылкы. Мындай ургач козулар, түшүптөр. Козуларга баш багалы. Мына ургач козулар быйылкы туугандар. Энелери менен козуларды бир ажыратыңыздарчы кана. Мына ургач козулар мына. Мына. Сизде жайыт кенен экенде. Чүйдө канча короо барасың, бизде жайыт жок деп элита койлор дейди кармап отурат. Ошо койлор шерге кирсе, сизде бир чоң шанс экен. Сиз селекцияны туура жүргүзсөңүз, сизде жайыттан да көйгөй болбойт экен. Мына сизге ушу жайлооңузга 2 саатта чыгып келет экен, машина менен. 2 саатта келет. Сизде кой карай турган баардык шарт бар экен, болгону кылдашыңыз керек экен. Эми кандай, алдыга кандай эми? Булардан кандай пайда чыгарайын деп ойлоп атасыз? Ургачылар сатасызбы, же сатпайсызбы негизи? Ургачыларды сатпай эле өзүмө алып калсам деп атам быйыл ошо. Тукум тазалайын деп атам. Жакшыларын алып калып, окшошпогон андан көрө чоңураак койлорду сатайын деп атам ошолордун ордуна.
Чоңураак койлор. Ремонтный молодняктар калат экен да, буюрсучлар менен корооду кылдай баштайт экен. Буюрса 2-3 жылдан кийин чоң койлор жок болуп, жалаң моондай коозулар болуп калса, тетигине басып кетип атат. Корооңуз жакшы эле көрүнүп калат экен. Мындай ургач коозулар түшүптүр. Өзүңүздүн кандай минустарыңызды көрүп атасыз эми? Койлоруңузда кандай минустар болуп атат? Өзүңүз арашаңга жагын кызыгып баштадыңыз. Монда бул турган коз сыяктуу ылгым келип атат да, баарынча кып-кызыл коз. Атарын баары мондай кара актардын баарын жоготуп, ушундайга өтүш керек болот да. Сулуу болот экен да, сулуу да болот экен. Эт багын эт кылып сойсоң деле муну вести берет экен. Мурда 12-16 килограммга чейин берчи, эң алды 16-17 берчи. Азыр баягыда союп көрдүм. Союп көрсөм 25 килограммга чукулдап атат да. 23-25ке барып атат. Чоң козлар. Мурун мындай уруктукка бир нерсе сатып көргөнсүзбү буга чейин? Бул козлорду саткам былтыр, 2 козду саткам былтыр. 10 миңден саткам да. 10 миңден. Быйыл 5-6-ны. Бирок мынчалык окшошкон эмес да былтыр. Быйыл жакшы кочкорду коюш менен результат өтө башкача болду. Жакшы кочкорду алгандан кийин быйыл результат жакшы берди. Машалла. Сиздин эми уруктукка деп бөлгөн 15 козуңузду жүрүңүз эми барып көрөлү. Атактуу кочкорлордун балдары, энелери мына ушул койлор. Буюрса чарба койлорлар өтө кымбат кочкорго түшөтпөсө дагы мына ондай азыр козуларды вариантка карап көрүңүздөр. Мына ургач козун тургузайлычы мына. Бир жакшына энеси экен да жанындагы, Мына. Так. Sizin daha bir iki tölem koylar jayılıp ketти. Parametrelerden жақсы болып қалды. Siz kuğuttu kaçan koyasız kuğuttu? Mart'ın 25'inde. Yok, kuğut, koçkor kuğut. Ne de Oktabr'ın 25'inde okuatты şunu. Siz geç koyasız mı? Geç koyasız. Oşanda erte jaz kelip, çöp kıymılap қалғанда tөл başladı eкен да sizdiki. Көп çıkıp ketkenge karayız da жеңилдеп болsun. Al жаңызда тура. Жүрүңүз эми, койлоруңуз өтө семиз экен. Өмүрзак абыз өтө жакшы карайт экен койлоруну. Буюрса мына жаш коз-кочколорду көрсөтөбүз азыр могул жактан. Буларды сатыкка көрсөңүздөр болот. Баларын да тактайбыз. Тамчыдан өзү тамчыга алып түшүп коет экен туугандар көлдө, чоктардын жанына, жайлоодон. Туугандар, мына F1'дер буюрса, чарба койлорго бул аван биринчи жолу арашан кочкор алып келип кошуптур. Мына результат жыйынтык буюрса, кичине чачыратсак болобу биртке? Биртке чачырата аласызбы? 15 козу кочкор. Булар апрелдин аягында туулуп баштагандар экен, эң биринчилери 25-теринде туугандар. Марттын 25-теринде. Көпчүлүгү ошондо мартовскийлерби? Апрельский, көпчүлүгү. Алды марттын аягы. Марттын бир эмелеринде да. Бирөөсү чыгып кетти да мына коз. Эми мына жаш коз экен, артында мына көк точка басылган, буларды алып түшүп коет буюрса. Мына коздун буту кичине сыркоолоп калыптыр. Бирок эң зор ушул экен туугандар, чолок козу. Карап коюңуздар. 15 козу кочкор, машалла. Не өзгөрүү болду эми жылдагы козулардан келиңчи. Чыңгыз ага сиз да келе бериң эми жакыныраак. Старший сиз экенсиз бул жерде эми. Өзгөрүүсү мага жаккан эмелер жоон түштү, буттары калың. Чоң болду да, буюрса бесип берди да козларчы. Дагы эмне жылактары узарды. Козлардын бир аз узарттыр, Коз да болот экен да бул. Жүндөрүдөн дагы айырма болду. Мурун мындай коз түшпөчү беле мындай козлар? Түшү эмес мурда. Кичинекей эле козлар кара ак, аргандай цветте козлар түшчү да. Кайсы кочкор көңүлгө жакты? Мына коз өтө эле жаш окшойт мына козчу. Апрелдин ортолорунда туулган козлар да. Ошо коздун кармап көрсөтүңчү мага. Забор тиштеп атканчы, эң сары ошол экен. Светло, рыжий, апельсиновый цвет. Өтө жаш козу. Көкүрөктөр бир аз кененирээк ушунун. Мойнунан кармап жерге кое бериң. Башы али кичирээк, буюрса горбоносый болот, куйрук чоткий тартылып турат. Типичный кайкалаган коз-кочкор болот. Болгой жүрөр. Жана чолок козуңузда көрсөтчүк болсу да экен,
Maşallah. Erkek qo'zilar mına uşular tuğanlar satıqqa. Uşular satıqqa. Burun 5-6'ını satқан eкен. Biraz erтерек çoğoygondorunu баягы апрелдин башында туылған 5-6'ны 20 миңден берген екен. Бұлар көпчүлүгү март қозылар. Мойнын түз кармаңыз. Түз машалла, мына қоз жакшы екен. Вставкадагыдай кылып карма бериң эми. Куйругудан ушундай кылып тур. Машалла. Чөткү разреттер менен. Болду, коюп жүрө бериңиз. Бутуну коя баштаптыр, Машалла. Исламова, буларды канчадан бересиң? Мурункуларын 20дан берген экенсиз. Буларды оптом алам десе 18ден берем. Тандап алам десе 20дан берем. Так. Оптом 20, тандамайга 20 миң сомдон экен. 15 коздун ичинен бир жакканын бир скриншот кылып алыңыздар. Бир аз чуурултуп айда бериң. Бул жерден тандаш да кыйын ичинен. Ары бери чачыратып дегендей. Бир көрсүн кайсы кочкор жакшы экен, кимге кайсы жакты. Скриншот кылып алыңыздар, скриншот кылып. Туугандар мага муну жакты деп Исламовага скриншот кылып жөнөтсөңүздөр, өзүңүздөр содалашасыздар. Мына выбор туугандар. Машалла. Кош. Бул тамчы туугандар балыксын өткөндөн кийин чокталга жетпей, буюрса транспортировкадан Бишкекке чейин булагабыздар жардам беребиз деп айтты мына. Бул жак агасы, бул жак иниси. Бишкектен ары өзүңүздөр алып кетесиздер. Сиздер дүң баалышын алып уруктукка баксаңыздар дагы утасыздар туугандар. Кулактар дароо узарып турду монтип, Машалла. Сандан сапатка туугандар. Дароо. Биринчи жолу мына. Ушундай куруу тартып атабыз туугандар. Кош. Эми булардын аталарын көрсөтөлү туугандар. Үйгө түшүп, булардын аталары короодо турат. Короодон бар булардын аталарын көрөлү. Андан кийин байланышыңыздар, чалыңыздар. Сизден дагы эмнелерди сатып алса болот бираз. Кичине башка нерселер не бар эми? Бизде буюрса страус багып атам мен. Страус. Жөжөлөрүн буюрса. Ой. Эмки жылдар болуп калат го, жөжө бастырам ошо. Сиз нак селекция, сиз нак фермер болуп баштаган турбайсыз? Койлордон кызда сатасыз койлордон? Күздө неме карыган койлорду сатабыз. Мунун деле өзүнүн клиенттери бар. Бул боюнча иштешкен адамдар бар эми. Карытпай сатабыз биз. Тиштери калбай элек да мындай. Тиштери бар. Жашкаттары деле бар арасында. Сиздики мындай талаа кыш, жай кышы талаада жүрсө, баягы өтө деле карттан кармабасаңыздар керек эми. Аябай карытпай эле сатабыз да. Аябай карттан болгондо койлоруңуз арып көрүнбөк азырчы. Бүт эле семиз экен. Тазалап турабыз да, ошо 80 карыган кой деп сатабыз да. Ордуна козулар келет, ургачылар. Тукумга калган козулар өзүбүз алып калабыз, ошолор келе берет да кайра. Машалла. 130 алып калабыз, ошолор кайра үстүнөн келе берет. Чоң. Болду туугандар. Анда эмесе байланышыңыздар. Мына ошо өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Ушул короо жайыт өтө сонун экен, бизге жакты. Сиздер дагы аракет кылыңыздар. Булагабыздын карап аткан чарбасы туура жолго өткөнүнү бир поддержка кылып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырып кетиңиздер. Мына көрдүңүздөр туугандар. Койлорду көрдүңүздөр. Сандан сапат өткөнү өтө жакшы. Туугандар, бул легендарлуу Барскан. Ноёндун атасы. Тилектин Алиевдин мурда колдонулган кочкору. Бул кочкорду ушу мен дагы тукум көрөйүн деп Исламова алып келген болчу, короосуна. Сиз былтыр алгансыз? Былтыр жайда алгам. Бир күзүндө төл. Жакшы түштүм, широкий чөткөн, узун чөткөн козуларчы. Кулагы кыска дейин десем, кулактары деле 20 сантиметрдей түштү. Барскандын өзүнүн кулагы кыска болду, мен негедир болдордун кулагы узун. Ошода жакшы чөткөн. Машалла. Ары айдаңыз чыкана битке. Шуй бул Барскан тактуу кочкорду төлү жакшы берген. Амей. Бул ойнойбу же сүзөбү чындап? Тилеге айтчылы анча мынча упор берет депчи. Амей. Кочкорго жумуп атпайбы? Барскан аз канча жаш экен? Бул жана эле жакшы жүрүп атты эле, мунуга кызганып атат окшойт, сүзүшүп койсо. Амей. Бирок кууп келип сүзбөйт экен, жакшы жагы, Сүзүп деле салыш мүмкүн, ишенич жок.
Мына ушул экөөнүн балдары экен, жанагы 15 козулар туугандар. Мына кочкор светлый рыжий. Кош, ушул эле жүрөт окшойт, э? Жүрчү, кош. Жанагы 15 козу быйылкы төл, былтыркы төл ушудан. Туугандар экөө былтыр коюлган экен. Мына ушу кочкорлор. Машалла. Ушунун балдары экен баягы 15 козу туугандар. Ушу экөөнөн да? Ошол экөөнүн өзүнчө 200 койго кошкон да, ушундан чыккан да жанагы. Калганычы? Калгандары берки кочкорлорду кошкон. Муну киргизели, башканы кантип киргизесем? Мынау болсо принцтин баласы Тилегебадан алган экен. Кош. Мына светлый рыжий кочкор. Мына ушуну муну не кыласыз? Муну коесузбу? Быйылчы быйыл. Жарайт тезе, жарабайбы? Машалла, ушу да чистата өтө күчтүү экен. Мына машалла. Күзгө жарайт да кадим. Мына коз кочкор. Жарайм. Мына көрүнүп турат го. Мышын экен, куйругу, тартылып турган. Жактарда узун, баштарда чоң, кулагы узун экен. Ати кичинекей козучу кимдики ал? Ал Барскандын козусу. Сиздин короңузда туулганбы? Танда балганында ошо. Бак көрөйүн. Кулагы узун экен, а? Качай. Жаш козу, э? Бели узун, карбоносый, кулагы узун. Жакшы, жана койлоруңуздан ушундай туулган болсо жакшы эмне? Тетиги ошо жакшы. Муну карасаңыз? Кош. Бул эмне? Бул да сүзөбү я? Сиз ойнойт жана. Же мындай эле адам менен ойнойбу? Ойнойт. Кашылаш керек экен, э? Кичинекей кезде. Ата упор бербейби? Сүзбөйт атак кимде кишин. Бул үчөбү кайрадан кайсысын сатып ичишиңиз мүмкүн? Ичиндегилерди. Муну анан көрсөтөбүз. Жакшы коз экен. Кел. Мына жакты өтө чистота таза экен. Бул жакта эмне кочкорлор бар дагы, э? Кайсы кочкорлор сатышыңыз мүмкүн? Амий. Экөөнү сатыш мүмкүн. Жаңы алып келдим. Муну экөөбү? Артысын жаңы алдым. Ох. Эти акылыңызчы кочкорлор. Могу Гүлүвердин линиясы деп берген да муну. Муну? Муну кимден алгансыз? Мында Тилек экен. Тилегебадан алгансыз. Бул канча жаш бул? Тиги. Töbörök болду. 4 тиш болот. Тиги светлый рыжийбы? 4 тиш болобу эми, муну, Бул кимден алгансыз? Караколдо бир кишиден алдым, унутуп калдым. Алда ушундай бакчы экен да. Линиясы бар бекен, жок бекен же? Эсиңизден чыктыбы кандай? Эсимден чыкпайт ошо. Алла. Арашан темасына катуураак кирсеңиз, анан эсиңизде кала баштайт да. Линияларды тааны билип. Ошондо муну экөөнү сатайын деп атасыз, муну, Гүлүвердин линиясы бул. Параметрлерин өлчөп көргөнсүзбү же кандай? Өлчөп көргөн эмесмин. Казык эле экенсиз да, эртең соонун коз. Кулагы 26 болчу. Жаман. Жок, бирок кулак жайылып турат экен, э? Жаман жайылып турат экен кулак. Билимсизден. Экөөнү эми канчадан берейин деп атасың? 80 алгам ошо өз басына эле. Как раз $1000 экен азыр, э? Өзү $1000 алган экен туугандар. Былтыр койдуңуз да буларды? А бул муну канчага бересиң? Муну 60ка берем. Муну кочкорду? 4 тиш, жаңы 4 тиш. Муну 60 000 сомго берем дейт туугандар. Бир аз арыгыраак экен, бирок светлый рыжий эң ичинде ушу. Машалла, көз тийбесин. Корооңузга береке. Мурун мындай кочкорлор короодо турганбы же? Турган эмесмин, талак эле чыгарып жүрүбүз да. Койлорго кошуп элечи. Кыш. Муну жакты, муну. Машалла. Шуну бир чыгара алчы, сызга. Ошо эки козуну. Ушул өлтүрөсүзгөн экен бир кочкорду. Бул башка бирлерин түздүрдү. Ох. Мына ошого бөлгөнсүзбү, муну, Мурдасы да жаман жоон экен, Маш. Бирок адамга жакын экен, Кичине өнөр көрсөтөт, бирок мына кууп сүзбөйт адамды, мына байкабай турганына келип сүзбөйбү? Сүз салышы мүмкүн, бирок сүз элек да. Жөн упор берет, тийиш кылса. Тиги коюга кошуп түшкөндө чабанды сүзүптүр, белге аркасынан келипчи. Кызгангамы дейм да. Ой, сүзбөсүн. Булар жаман го. Так, кармаңчы мындай козуңузду бери карап, Тилегебадан алган экен принцтин баласы. Ой.
Kış. Aydayın ne bular da. Kış yok. Kış. 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 Bular. Уже koy kuvayım da başlap kalgan okşayt çota bir-birini kızgan süzü kış. Arra kayat jetilengine. Kış. Sen çoğayıp kalıpsın, boy jete başlapsın dep süzdü okşayt, he? Kulağı da uzundan 22 kulağı. 22. Maşallah. Koş ver. Boyu kança oldu da 82 oldu da. Bu jaşırak eкен да. Tişini görsatip koyunçu bir. Tiş çota ete jarıp turgan mı? 2 tiş. Tiş jarıp turgan. Так. Birinci balası tuğanlar. Bu İslam ağzının korosundabız. Buyursa. Teknik ağzın vermeyi. Yanına aylantıp tele görsem onu kirgizip koyarım süt salbaсын. Так, tuğanlar. Şu ek koçkordan sırtqarı kalğanı koyulat eкен. Жана көрсөткөн эки koçkor satылат. Муногу барсканын булак ağızdan tuğulgan жакшы балдардын бирөөсү экен муну. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, жаш кооз koçkor. Buyursa özüңүздөр дагы мына ушул İslam ağzına жаңы баштаптыр. Koylары бар экен, сапатка өтүптүр. Эми сизге үйдө бир туугандар макул, э? Эми не кылсаң кыл деди. Добро берди. Эми кыйын линияларды издей баштайсың. Buyursa algan hareket болсун. Болду туугандар, мына ушу Ислам ağzına да поддержка берип, дуа кылып коюңуздар ушу. Buyursa жакынкы жылдары ушу кыйын ушу кой чарбалардын бирөөсүнө айланып кетсин туугандар, фермерлердин.